Рахмат. Мен ошол ассаламу алейкум да бир жолу урматтуу агалар. Мен да ошол жеңиш илим келиптир. Мына ошол чыркырап кыргыз жерлери, кыргыз тоолору деп чыркырап жүргөн, анча-мынча запкы тарткан азамат жигитибиз. Я. Тааныдыңар силер. Мына көрдүңбү Тилекмат? Эл тааныбайт, жер тааныбайт. Эл тааныган азаматтар бар. Эл сыйлаган азаматтар бар. Ошол Тилекмат Куренов деген жигит. Мына көрүп атасыздар. Кээ бир учурда айтып каласыздар. Мен барайын дедим эле, көчөдө милиция туруптур. Милициясын да көрдү, торун да көрдү, темирин да көрдү, баарын көрдү. Бирок эр азаматтын ушунда турат. Ал каалагандай жашайт, каалаган жерине барат, каалаган жеринде отурат, куюп койгон жуугундур эмес, өзү каалаган, тандаган тамакты жейт. Мына Сагынбек Момбеков деген мырзаны жакшы билесиздер. Жолкунуп жана чыдабай кетип ушу жакка чыга калды. Эмнеге? Адамдын жүрөгү күйбөсө, анын жашоосу жашоо эмес. Жүрөк күйгөнү үчүн ушул жерге чыдабай чуркап, туйлап, жанагы тулпардай болуп, жер тепкилеп, менин эки ооз сөзүм бар. Туура сөздү айта алганың айт, айтпаганың жөн олтур деген сөздү бу киши дагы акын. Мына эчен жылдан бери ушинтип какшап келатат. Саке, кош келдиңиз. Рахмат сизге. Аман болуңуз, бар болуңуз дайым. Мен ушул Жеңиш Молдахматов деген мырза жигит отурат. Мына бул жигит да көрөрүн көрдү, дагы да көрүп атат, дагы да көрсөтөбүз дегендер бар. Күлүн көккө сапырып коебуз деген азаматтар бар. Мына кечээ мен ушул жабык жыйындагы сүйлөгөн сөзүмдүн бир да сөзүн сыртка чыгарган жок. Эмнеге? Себеп ал сөздөр коркунучтуу сөздөр. Мен ошол жерде айттым мен. Душман деп мени саткандар калаар. Дубалга кадап аткандар калаар. Оюлган көрдүн түбүндө бир күн элиме жетпей ойлорум калаар деп какшап кеткен биздин бабалар. Аларды дагы саткандар кыргыз болгон, аларды дагы дубалга такап аткандар кыргыз болгон. Мына ошентип мыктылардын мыктысын баарын кагып келип отуруп, мына азыр болот иним Теңиртоодон келип какша ырдап аткандай бир намыска жигитти, ер азамат, бир кылыч касап болчу азаматты таппай калганыбыздын бүтүндөй баары. Төшөктүн астында башын катып отургандардан, тугулгандардан тулпарлар чыкпай аткандыгы ушул. Баарын жалтак, баарын коркок. Мына ушундай калып келип койду. Мына азыр жолдун боюнда катары менен милиция тизилип турат. Эмне кылып алат алар? Кимди кармайт? Кимди карайт? Эгер баарын бирдей болуп келген болсоң, эмне кылып алат? Эч нерсе кыла албайт. Эгер ушул жерде Кемпирабадтын боюнда жылдагыдай улак берет экен десе, могул жактан Кара Суунун жигиттери, бул жактан Сузактын жигиттери, бул жактан Кара Кулжа Алайдын жигиттери могул жерге батпай калмак. Мына ушул кайгы. Мына улуттун кайгысы ушул. Кайдыгерлик, коркоктук, жалтаңдык, мына ушул эмне болсо дагы мени көрбөй калсын, мени укпай калсын деген сөз. Кээ бир учур мен ушул Жогорку Кеңештин трибунасында туруп айттым мен. Мен Ала Тоо антына алып барып атып, күйгүзүп, күлүмдү Кемпирабадтын үстүнө чачып жибер. Менин чоң аталарым баскан жерге барып түшсүн менин күлүм деп. Мына ушундай туугандар. Эмне үчүн жабык эшик артында деп айтышат? Себеп титирейт, калтырайт, коркот. Чындык чыгып кетет деп титирешет. Мына ол жерде бүт баары документтер бизде бар. Мен кайталабайын, убакытты созбойын. 65 жылдан баштап баардык документтерди айтып келип, биздин бүгүн туу кылып көтөрөр бир документибиз бар. 75 жылы Кемпирабад курулушу боюнча Өзбекстан менен коюлган келишимдердин бүтүндөй баарын жокко чыксын деген чечими бар Кыргызстандын. Бүттү ошол закон. Андан беркисинде эч нерсе жок. Анан азыркылар айтат, Усубалиев күнөөлүү экен, Сүйүнбаев күнөөлүү экен, Разаков күнөөлүү экен. Алардын жасаган ишинин 1000ден бирин жасай албайт азыркылар. Мен кечеде айттым, аларга тил тийгизбе. Алардын тиешеси жок. Алар өтүп кеткен,
алар сага жооп бере албайт. Силердей сабатсыз бул өлкөдө бул бийлик болгон эмес бул элдин үстүндө. Биздин сабатыбыз жоюлган. Кагаздарды көргөнбүз, билебиз. Мына азыр Акыл Айтбаев картадан көрсөтүп берди. Кандай чек менен чектелген, ошол чек кыйшайуусуз калган. 91-жылы Алматы декларациясында кол коюлган. 92 жылы Өзбекстанда бул баягы чегералар боюнча маселеге чекит коюлган. Минскиде акыркы чекит ошол жерден коюлган. Ар бир таш, ушул мамлекетте турган таш, ошол мамлекеттин ташы. Ошол мамлекетте турган самолет, учак, ошол мамлекеттин учагы. Мамлекетте турган танка, мамлекеттин танкасы деп койгон. Бүттү, андан башка маселе жок. Эртеден кечке чейин КТР деген бир КТР, бул оңолбогон КТР бул. Регион аланын баласы болуп калды азыр, өгөй баласы ошол. Тиги ЛТР бүтүндөй баш болуп эртеден кечке чейин калп, кечке калп. Мына Каныш айым Баракелде Мамыркулова. Мына ушул кыз Бишкектен ар бир пикир көз караштарды тынбай чагылдырып тургандыгы үчүн ошол КТРлардын арамокаттары өтпөй атат. Себеп эл сиздер альтернативдүү башка маалымат алып атасыздар. Биз ошол жерден кызыл чеке болуп көрүшүп атабыз. Тилекке каршы мына ол жердеги акын туура айтты. Кече 90 сомго сатылып, 90 сомго добуш бергендер көп болуп атат ал жакта 90-ы. Ким берди ошол добушту? Биз бердик ушул жерде. Мен айыл кеңештин депутаттары карасын ушу маселени деп Садыр Жапаровдун алдында маселе койдум өзгөнгө келгенде. Жабык эшик артында өттү. Мен спектакль деп айттым муну. Бул спектакль бул. Бүтүндөй Кыргызстандан колдоочуларын алып келип залга толтуруп, деп ооз ачса кол чаптырып шатырашатман. Биздин кээ бир өзгөндөн аксакалдар уятсыз, намыссыз. Бизге мамлекеттин жетекчилери биринчи жолу келип отурат деди. Намыс жок. Мен санап бердим. Масалиев канча жолу келген, Акаев канча жолу келди, Атамбаев канча жолу келди, Сооронбай канча жолу келди. Уялбайсыңар, ошондо дагы баш жиликти жеп отуруп бата бербедиңер билесиздер. Бет жок, уят жок. Мына ошолордун топтолуп отуруп алып, добушка коет эмес. Кемпирабад кете берсинби деп. Ошолор чечеби Кемпирабад. Мен айылдык кеңештин депутаттары чечсин деген сунуш киргиздим. Айылдык депутаттар дагы катышыптыр. Мына Кызыл Октябрь айыл өкмөтү уят. Бүтүндөй ааламга уят. Айыл кеңештин депутаттарына уят. Ушул айыл кеңештин депутаттарын шайлап берген сиздер. Таекем болот, жээним болот, бөлөм болот, аяшым болот. Мына ушул айылдык кеңеш, караңыздар. Сабай айылдык кеңешине таазим этем. Кароол айылдык кеңешине таазим этем депутаттарына. Куршав айылдык кеңешине таазим этем депутаттарына. Бар болсун азаматтар ошолор. Куршав айыл кеңеши 20 депутат катышып отуруп 20-тен каршы добуш бериптир. Кароол айыл өкмөтү 17 депутат катышып отуруп 17-синин бүтүндөй баары каршы добуш бериптир. Өтпөйттир. Мына ол Кызыл Октябрь чириген. Зак басып кеткен ушул жерде. Сууга жакын. Билесиңер ошол кайсы депутаттар экен. Эми урматтуу туугандар, мына ол Теңир тоодон келип аткан азаматтар, Таластан келген азаматтар, Ысык көлдөн келген азаматтар, мына Жалабат Баткенден келген азаматтарга айтайын. Мына ол жер мына ушул Кемпирабад. Тиги суунун чети турган жерде, ошол жерде менин чоң атамдын айылы болчу. Ушул айылдардан кимдер чыккан? Моол тал теректүү болуп турган керемет айылга Болот Шамшиевдин, Төлөн Шамшиевдер аксакалдардын айылы ошол. Болот Шамшиевдин айылы ошол. Ошол биздин Торгойдун уясындай болгон айылдан эки Советтер Союзунун баатыры чыккан айыл. Бүтүн Кыргызстан боюнча 12 баатыр чыкса, мына ушул Торгойдун уясындай болгон жерден эки Советтер Союзунун баатыры чыккан. Мына ол Осман биз дайым ушундай болуп сыймыктанып, жолдун боюнда мен эстелигин куруп койдум эле. Турат. Мамасал Тешебаев менен Осман Жакупов деген баатырлар ушул жерден чыккан. Торгойдун уясындай болгон 30 түтүн бар айылдан. Кана ошолордун урпактары бүгүн. Кана ошолордун урпактары айылдык кеңеште жыйын өткөрүп чечим кабыл алгандар.
Kim geldi de janagı bir Kudaydan joya kaçkanlar olup kalgan şu jetekçiler kee bir учурда жана Эрнис деген келип отуруп алды өзү. Эрнис сенин жүрөгүңдү жылып алабы? Уйдунун начальниги келди дейт. Айланайын. Азраил келсе дагы чындыкты айтып өл деп тарбиялабады бул ата-энебиз. Ошол уйдунун начальнигинен титрейсиңби? Үйүңө барып аялыңнан титрейсиң. Көчөгө чыгып досуңнан титрейсиң. Жумушка келип Эрнистен титире. Keçe ayıl ökmeti var kim öyle janagı? Tepkilep жүргөн ушул жерде. Ержигит кайда ал? Келбейт. Кайда? Мына ошол аксакалдардын ушул жерде боз ит тигип атса, боз ити тепкилеп ошону бузган. Ошол ак үйдүн, ошол биздин кыргыз үйүнүн кусуру урду ошол жигиттерди. Келечеги жакшы эмес ошол азаматтардын. Мына кече дагы ушул өзгөндө эл менен жолугушам деп, ал сунушту дагы жабык эшик артында болгондо мен киргизгенмин. Элге барып сүйлөшөбүз. Макул деген, бирок формасы мындай болчу эмес да. Момундай болуп түз олтуруп эл менен жолугушабыз дегенбиз. Жок, бекинип алып өткөрөт. Жашынып алып өткөрөт. Эмне үчүн жашынат? Кече сессия болуп атканда бир эмес эки жолу суроо бердим мен. Кайсы форматта өтүп атат? Bir turup parlamentik hukuku dedi. Anda tуура эмес. Parlamentik hukuku boyunca reglamentte 10 gün başta materyal kolga tapşırılış gerek. Al жарыя болуш керек. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү маалыматты алыш керек эле. Ал болгон жок. Анан буйсуңдатып, бул комитеттин жыйыны dedi. Анда комитеттин жыйыны болсо, соңку мөөнөт жума күнү колубузга документ тийиш керек эле кагаз. Жок. Жок, кагазды кантип талкуу кыласыңар деген маселе көтөрдүк биз. Мен жанагы микро трибунаны эки жолу урган экен, ушу кезге чейин колум ооруп жүрөт. Ал жердеги кызыл чекенин бир четин көрбөйсүздөр сиздер. Себеп депутаттар жабык өтсүн деп добуш беришет. Эмне үчүн? Өз шермендечилигин эл укпасын дейт. Себеп сүйлөгөндө кооз сүйлөшөт, добуш бергенде өлтүрүшөт баары отуруп алып. Кетсин эмес, ошолорду шайлабашыңыздар керек сиздер. Өзүңөр алып барып коесуңар, анан кетсин деп. Өзүңөр алып баргансыңар анан. Эми урматтуу туугандар, темпироваттын маселеси боюнча комитеттин чечими жок. Бул бир. Комитеттин чечими болгон кезде дагы бул мыйзамсыз. Бул эки. Мына Чыңгыз Айдарбеков ушул комитеттин төрагасы комитеттин чечимине кол койбой койду. Кол койбой жүрөт ушул жерде. Орун басары койсун деп атат. Орун басары да койбой койду. Ошону ачык келип, Чыңгыз Айдарбеков комитеттин төрагалыгынан кетиребиз деп 2 күндөн бери интрига болуп атат. Мына ошондуктан туугандар, могул жердеги чыгып сүйлөгөндөр абдан туура айтты. Мен мына телефон деген балекетке кирбейм. Бирок кээде балдар жиберет, моундай сөз болуп аттыр деп. Карасаңар, могул жерде жам баштап кымыз ичип отуруп, азамат аягына чейин тургула, биз силер менен деп жата бергиле уктап ушу жерде. Мына Болот инимдин айтканына мен 1000% кошулам. Баленин баары ушул жерде. Бардык бале ушул жерде. Мына милиция болуп, баягы лөөлүдөн жоо чыкса өзүн чабат дегендерди. Бириңердин агаңар, бириңердин жездеңер, бириңердин тагаңар. Өтүп келатып, кучакташып, өүшүп, жытташып коюп атасыңар. Айтпайсыңарбы? Ачка калсаң дагы, арам өлсөң дагы турбачы ушул жерде дебейсиңерби? Турба бул жерде дебейсиңерби? Дебейсиздер да. Керектүү болгон учурда биз буларды таппай калабыз. Ойгонолу туугандар. Ойгонолу. Мына Россиянын президентинин бир жакшы сөзү бар. Мен ошону сессияда айттым. Мына согуш каттуу болуп атат дейт. Эгер сиздер токтотпосоңуздар, тиги жак ядролук курал колдонот да дейт. Десе Путин айтты, биз да колдонобуз деди. Анда аалам жок болуп кетет го десе, Путиндин сөзү бар. Угуңуздар. Угуңуздар айрыкча ушул Тогуз булактын жигиттери мен деген азаматтар. Россия жок ааламдын мага эмне кереги бар деди. Мен сиздерге айтайын. Биздин көзүбүздүн карегиндей болгон ушул кемпирабад
Kırgızistan'daki su kölömü boyunca 2. orunda turadi. 1. orunda Toktogul su saktagıç turadi. 19-18 milyard kub menen. Milyard 700 milyon menen uşul turadi. Anan tigiler aytып atat. Men uşul жерден дагы кээ бир азаматтарга телефон чалып, "Ай, ой козголбойсуңарбы?" десем айтат. "Эмне кыласыз жалат болуп? Уюбуз суу иче берет экен. Балыкты кармай берет экенбиз. Дагы эмне кыжалат болосуз?" деп коет мага. Качан көрдүң сен? Өзбекстан ушул жерден чегара өзгөрбөйт дегендей, мына ушул жерге келгенде мына талдардын бүтүндөй бүт баары ошол тарапка өтөт. Сен эмес, чычканың да өтө албайт. Көрбөй атасыңар башка жерде эмне болуп атканын. Мынчалык кайдыгерсиздер. Мен ошондо сессияда айттым. Эгер ушул кемпир-абад жок болгон болсо, мен ошол жерликмин дегеним жерге кирсин, мага дагы өмүрдүн кереги жок. Мага да жашоодун кереги жок. Ошон үчүн айтып атам мен. Эгер кокус өтүп кеткен болсо, күйдүрүп күлүмдү үстүнө сапырып койгулачы. Аллах берген өмүрдү Аллахтын өзү алат. Мусулманбыз деп отурасыңар ошол жерде. Мусулман дейт. Өз жериңди коргоп отурган көзгө тозоктун оту харам дейт го. Коргобойсуң байланайын кыргыз. Мынча уктайсың. Качанга уктайсың? Качан ойгоносуң? Качан турасың? Турганыңда эки жагыңды карасаң эмне калган болот кыргыз? Бизди эл бузар дейт. Эсиңиздерде бар. 95-жылдагы бизди эл бузар деген. Мына ушул үзөңгү кууш кетип баратканда дагы эл бузар деген. Эмне үчүн жок нерсени биздин бетибизге көбө кылып сүртөт? Мына ушундай учурда өзүңдү карап ал деп арсылдатып коюш үчүн. Мына кечээ мен атам жөнүндө жазыптыр. Мен Карабай болуп коем, мага туугандарым айтып берди. Меңдибай деген бар эле дейт ушул жерде. Мен угуп жүрчүмүн, билип жүрчүмүн. Атам иччи эле, атасы машинага салбай койгон деп. Ичкен болсо машинага салмак турсун. Көчөдөн да чаап кетсең боло берет. Намаз окуп жүргөн кишиге ичип алган киши барып кучакташыш, бейнамаз кылат кийимди. Абдан туура кылган менин атам. Туугандар, мындай кылалы. Мына кемпир-абад бул кыргыз байлыгы. Бул Тогуз булактын эмес, өзгөндүн эмес. Бул бүтүндөй кыргыздын булагы. Үзөңгү кууш кеткенде какшаал тоо экен, ит байласа тургус жер экен. Эмне кыласыңар мынтип элди дүргөтүп? Деп мына Исмаил Исакович, Бекназаров, Абсамат Масалиевич, Ишембай Кадырбеков, мен да бар билем Бектур Асанов. Мына ушул жигиттер барганда бизди тепкилешкен. Колдорубузду кайрып машинага отургузган. Барып өзүңөрдүн жериңерди коргой бергиле, биздин жер менен ишиңер болбосун деген. Кеп анда меселе, кеп ошол тоодо меселе, кеп Сары Жаздын суусунда эле. Мына ошол сууну Кытай алды, эбегейсиз чоң байлыкка ээ болду. Мына ол жерди дейт, алган болсо эч нерсе болбойт экен, эч нерсе тоспойт экен дейт. Айланайын, кече видеосу чыкты го. Жаннат мекан жойларыбызга ойландырабыз деп. Көрдүңүздөр ошону? Мен кече ушуну сессияда да айттым. Десем Ташиев айтат, аны кыргыз оппозиционерлер жасап чыгарып атат дейт. Бул не деген уят? Бул не деген шермендечилик бул? Ошондуктан урматтуу туугандар, ойгонгула. Ойгонгула, мен көп жолу айтам. Ойгон садагам, ойгон айланайын. Мына тепсең темирди үзүп аласың мына жерде. Мен анча-мынча келип калсам, отуруң, бир айлантырып бериң деп атка отургузганыңарда, силердин кармаган колуңардан бир жума ооруп жүрөт менин билегим. Эмне деген балбансыңар силер? Торпок тартасыңар ушул жерде, улакты таштап коюп. Бирок жер дегенде, эл дегенде карасаң, ийинге кирип кетерсиңер. Не деген азаматпыз биз? Не деген азаматпыз? Мен сиздерден суранам. Урматтуу туугандар, намысыбыз дайым бийик болуп келген. Биз көпкө чейин ушундай тоготпос элбиз. Курсакты тырмап жата беребиз. Бирок бир чекке келгенде аккан сел эч нерсе болбой калат биздин жигиттердин алдында. Мына ошол чекке жеткирбегиле деп атам. Мен бийликке айтып атам, жеткирбегиле ошол чекке.
Барсаң емнен айтсаң мақұл дей берет екен, бата беріп шалпылдатып бетіңден өө берет екен деген ал дежурлар Усубалиевтің мезгілінде де болған, азырдағы бар. Алар өзгөрбейді. Бірақ алар өсіп келе айтқанда артынан өздеріменен қошы дағы біреулерді өстіріп қойып кете берет екен ордына. Ошол Азамат, тура фамилиясынан бері білесіз. Ошол сияқты болбойлық туғандар. Мен мынау Баткенден бері келген туғандарға разышылық білдірем. Бұлар да азаптың азабын көріп өтеді. Нарындан келген туғандарға, Көгілтір Ыстық көлден келген туғандарға, Таластан келген, Қырғызстандың 7 дуанынан келген азаматтарға тазим етіп баш ием. Көріп кетіңіздер, байқап сөйлесіп кетіңіздер. Бирок ушул жерде тұрып, азыр ушу Курчаптын базарында 2 килограмм жүгөрүмдү сатып алайын деп турган азаматтарга дагы рахмат. Туурабы? Мына үйүмдөн 5 тоогумду сатып алайын деп турган азаматтарга да рахмат. Мына ушул жер, мына азаматтар, мына Москвадан келиштир. Жылдыз деген мына, Жылдыз деген туруп койсоңуз. Мына Жылдыз деген азамат мына ушу Москвадан келди. Теңир тоонун кызы болот, Сокулуктун келини болот, туурабы? Ат башыдан. Карабалтыдан. Мына ушулар Москвадан келип отурат. Билет канча экен? 20 000. Мына жерде жөө басып келгенге болбой атат. Булар келди, кетти, жатты, 100 000 сом кетет. Бекер келип кеткенге мына жерге келишке кыйын болуп аткандар бар. Бирок бүгүн мына жерде жана сүйлөп аткан бирөө айтты, 3 000дей калып турат деп. Биздин акыныбыз да айтты, саныңыздарга эмес, сапатыңыздарга таазим этем деп. Мына жерде отурган азаматтардын бүтүндөй баары ал сөздү укканга эмес, ошол сөзгө каршы чыккан азаматтар турасыздар ушул жерде. Сиздер бар үчүн эл бар, сиздер бар үчүн жер бар. Биз жогорку кеңеште дагы соңку демибиз калганга чейин ушуну күрөшөбүз. Биз ушул жерди алып калганга бардык күчүбүздү салабыз. Ушул жерден 2 баатыр чыккан азамат жер, баатырлардын урпактары баатырларча жер коргоонго биз даярбыз. Жаштарга көп сын пикир айтпагыла, ушу кичинекей кезинде эле аракет кылса эле. Өзү негизи бул резолюция 3 эле пункттан турушу керек. Азыр айтылгандай коюлган талаптарды санап айтып берди. Негиз катарында сиздер добуш берип койсоңуздар дагы редакциялап, оңдоп түзөө иштерин юридикалык тилге түшүрүүнү уюштуруу комитетине жүктөп койгула. Мына ушул сабаттуу саясий чечим болот. Анан канча пунктун калтырат, кандай кылып 1-2 пунктту бириктирип койсо болот, үчөөнү бириктирип бир кылып жазса болот. Ал ошол уюштуруу комитетинин карабагында болсун. Кандай дейсиздер? Негиз катарында койгула, ушул маселелер чагылдырылсын. Анан редакциялап оңдоп түзөө ишин уюштуруу комитетине жүктөлсүн. 2 пункттан чечимди кабыл алуу азыр. Калганы өзүңөр бүтүрөсүңөр. Урматтуу туугандар, биз сүйүнүп атабыз. Мындай нерселер согушка алып барат сөздөр. Этият болбойсуңарбы? 2-3 миллион ел жасайт. Алардын деле биз окшогон патриоттор бар. Чыгып айтса мына кыргыздар жарат экенбиз десем эмне болобуз? Агай, сөзүнө эмес, кудулдугуна күлүп атса дейчи. Иниме мени мындай аксакал катары. Бир гана нерсем. Токотер жерин. Мына атайын баарыңар плакат көтөрүп мени чакырдыңар. Атайын келдим. Оюму айттым. Сунуштарыма бердим. Бирок мунун аягын чече турган бир гана ким? Эл. Ошону менен бирге экинчи чече турган өзүңөрдүн депутатыңар. Мына 2 объект ошол жака көз каратып туруп, өзүңөрдүн сунушуңарды беришиңер керек. Биз ар кандай нерсе менен анализ жасап, оюбузду гана айтабыз. Туурабы, аны убакыт тагдырбайт. Ошон үчүн мен айтпайм канча килограмм керек экендигин, себеби дегенде бул опурталдуу нерсе. Кийин айтат да Исаков айтты эле мынанча деп. Рахмат.